Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили 2-класс, мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Манайыбыз кандай? Манайыбыз эң мыкты, эң жакшы болсо, анда сабакты баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы үндүү жана үнсүз тыбыштар. Үндүү жана үнсүз тыбыштар жөнүндө бүгүн маалымат алабыз, кененирээк таанышабыз, көнүгүчтөрүн иштейбиз. Сабактын максаты менен таанышып алат балдар. Бүгүнкү сабактын максаты кыргыз тилинде тыбыштарды экиге бөлүнөрүн билебиз. Үндүү жана үнсүз тыбыштарды бири-биринен ажырата алабыз. Канча үндүү тыбыш, канча үнсүз тыбыш бар экенин айта алабыз. Сөздөрдөн үндүү жана үнсүз тыбыштарды таба алабыз. Ошондо бүгүн сабакты 3 максат аркылуу ишке ашырабыз балдар. Тыбыштарды бардыгы эле бирдей болбойт. Алсак, айтканыбызда кээ бир тыбыштар тоскоолдукка учурабаса, айрымдары эрин, тиш, тил аркылуу тоскоолдукка учурайт. Мисалы, А деген тыбышты ала турган болсок, А деген тыбыш тоскоолдукка учурап чыгат. Мисалы, тыбышты айтканда бизге сөз түрдө сүйлөө органдарыбыз жарыктаганга келет дагы. Мисалы, А дегенде өпкөдөн чыгып келе жаткан аба эч кандай тоскоолдукка учурабастан эркин чыкты. Ошол себептен булар үндүү тыбыштар болот. Үндүү тыбыштар эч кандай тоскоолдукка учурабай чыгат. Ал эми Т деген тыбышты ала турган болсок, Т тыбышы тил аркылуу кандайдыр бир тоскоолдукка учурап чыкты. Ошол себептен булар үнсүз тыбыштар. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба кандайдыр бир тоскоолдукка учурап чыга турган болсо, анда алар үнсүз тыбыштар болот. Кээ бир тыбыштар жалаң үндөн жасалса, айрымдары үн менен шыбыштан жасалат. Ошондуктан кээ бир созулса, айрымдары созулбайт. А жалаң үндөн жасалат, созулуп айтылат. Т шыбыштын жардамы менен жасалат, созулбайт. Ошондуктан кыргыз тилинде тыбыштар үндүү жана үнсүз тыбыштар болуп эки топко бөлүнөт. Тыбыштар үндүү жана үнсүз тыбыштар болуп бөлүнөрүн билдиңер балдар, ошондо кыргыз тилинде тыбыштарды биз экиге бөлөт экенбиз. Үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар деп. Эми балдар карагыла. Биз азыр алфавитти карап турабыз. Кыргыз тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар балдар, билесиңер. Анын ичинен тыбыштар үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар болуп бөлүнөт. Азыр биз үндүү тыбыштарды көрүп турабыз. А, И, О, Ö, У, И созулма үндүүлөр. Бул жерде толугу менен үндүү жана үнсүз тыбыштарды көрүп атабыз. Сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдук учурбай чыккан тыбыштарды биз эмне дедик? Үндүү тыбыштар деп айттык. Алар жалаң үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыбыштарды созсок болот. Кыргыз тилинде үндүү тыбыштар булар А, Э, О, Ö, У, Ü, I, И, А, Э, О, Ö, У, Ü. Булар кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар. Кыргыз тилинде ошондо 14 үндүү тыбыш бар. Сүйлөгөнүбүздө үн менен шыбыштын жардамы менен жасалган тыбыштар үнсүз тыбыштар болот. Аларды соза албайбыз. Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштар булар Б, В, Г. Балдар айтып атканда да көңүл бургула, кандай болуп чыгып атат? Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Эми балдар азыр карагыла, экинчи көнүгүүдө сөздөн сөз жараткыла. Аларды жазып, сүйлөмдөрүн түзгүлө, үндүү тыбыштардын астын сызгыла дейт. Силерге азыр экинчи көнүгүүдө математика деген сөз берилген экен. Ошол математика деген сөздөн дагы биз тамгалардын жардамы менен сөз курап табышыбыз керек экен. Биринчи сөздү карагыла.
Биринчиден биз ат деген сөздү таап чыктык математика деген сөздөн. Эми ал ат деген сөзгө биз эмне кылышыбыз керек экен? Сүйлөм түзүшүбүз керек. Кандай кылып түзсөк болот сүйлөмдү? Мен ат минип кой кайтардым. 1, 2, 3, 4, 5 сөздөн биз эмне кылдык? Сүйлөм түздүк. Эми ушул ар бир сүйлөмдө үндүү тыбыштарды биринчи таап көргөнгө аракет жасайбыз. Мисалы, мен дегенде ат дегенде а, минип и, кой кайтардым а, балдар, анда биз үндүү тыбыштарды ажыратып алдык. Бул жерден үндүү тыбыштарды ажыратып алгандан кийин биз кызыл калемсапты колубузга алабыз дагы ошол кызыл калемсап менен үндүү тыбыштарды кызыл калемсап менен алдын сызып чыгабыз. Мисалы, мен дегенде энин алдын эмне кылабыз? Кызыл калемсап менен сызабыз. Андан кийин математика деген сөздөн биз кайсы сөздү алып чыксак болот экен? Атам деген сөздү алып чыктык, балдар. Мен атам менен жайлоого бардым. Биз атам деген сөздөн сүйлөм түздүк. Канча сөздүн жардамы менен биз сүйлөм түзө алдык? Мен 1, 2, 3, 4, 5. 5 сүйлөмдүн жардамы менен биз эмне кылдык? Сүйлөм түздүк. Бул жерде дагы үндүүлөрдү карагыла. Кызыл менен алдын сызабыз. Эми бул жерден үнсүз тыбыштарга көңүл буруп көрөйүкчү. Үнсүз тыбыштарга көңүл бурабыз. Үнсүз тыбыштар кайсылар? М, Н, Т, М, Н, Ж, Г, Б, М. Булардын алдын биз эмне кылабыз, балдар? Биз өткөн жана айтып кеттим, кызыл калемсап менен үндүү тыбыштардын алдын сызабыз деп. Ал эми үнсүз тыбыштарды болсо биз көк калемсапты алабыз да, көк калемсап менен белгилеп кетебиз. Ошондо биз үндүү тыбыштарды, үнсүз тыбыштарды сүйлөмдүн арасынан сөздөн таба алабыз. Андан кийинки сөздү карагыла. Ит. Математика деген сөздөн биз дагы ит деген сөздү таап чыктык. Кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Биз ит багып алдык. Алдын сызабыз, балдар. Туура сызык болуш керек. Биз дегенде бир үндүү тыбыш бар. Ал эми экөө Б менен З булар үнсүз тыбыштар. Ит багып алдык. Иттен бир үндүү, бир үнсүз тыбыш. Багып. Канча үндүү, канча үнсүз тыбыш бар экен? 3 үнсүз тыбыш, 2 үндүү тыбыш бар. Алдык деген сөздө 3 үнсүз, 2 үндүү тыбыш бар. Тик. Апам көйнөктү тиктеди. Бундагы кызыл калемсап, көк калемсап менен алдын сызып чыгабыз. Үндүү, үнсүз тыбыштарды табабыз. Анан кийин эми карагыла, балдар. Ким көп тапты? Ким көп таба алат? Балдар, мектепке келгенде, мектепке тиешелүү эмнелер бар? Бул оюн сабак, оюн деп койсок болот буну. Мисалы, мектеп, китеп, парта. Дагы мектепке биз эмнелер салып келебиз? Калем, калемсап, дептер. Ушундай кылып анан ары улантсак болот. Эми биз өткөн сабакта мектеп жолунда деген текстти, эки бир тууган жөнүндө текстти өткөн сабакта баштаган болчук. Азыр ошол мектеп жолунда деген текстти улантабыз, балдар. Азыр мен окуп берем. Кунткой буку. Андан ары эмне болгон экен?
Алар дүкөнгө киришти. Анда сатуучу аялдан башка эч ким жок эле. Дүкөнчү кайда болдуң? Кайда болду экен? Дегенсип Алик элеңдеп эки жагын карады. Мага 3-класстын эне тилин, математикасын бериңизчи, деди бекен. Сатуучу китептерди карай баштаганда Алик: "Дүкөнчү кайда?" деди бекенге шыбырап. "Дүкөнчү ушул киши." Сатуучу айтылган китептерди балдардын алдына коюп, Аликти кызыккандай карап турду. "Эй, кичинекей бала, сен эмнеге келдиң?" "Китеп сатып алууга", деди Алик. "Сага кандай китеп керек?" "Эне тили, математика", деп ал быйтыйган манжаларын санай баштады. Балдар, өткөндө биз өткөн сабак бул Чекстин уланысын билебиз. Өткөндө булар эки бир тууган сабакка даярданып аткан болчу мектепке келебиз деп. Алик менен бекен эмне кылышты? Булар экөө өздөрүнө керектүү окуу куралдарын алыш үчүн мектепке келишти. Ой, кечиресиңер, китепканага келишти. Ошол китепканада биринчи ким алды китепти? Байкеси алды. Анан иниси Али эмне кылды? Шыбырады. Анан кийин алар эмне кылды? Китепканачы менен дагы таанышып алышты. Эми балдар карагыла. Аял күлүп жиберди да: "Кайсы класста окуйсуң?" деп кайрадан сурады. "1-класста. Дүкөнчү мени шылдыңдап жатат. Мага китеп бербейби? Биз кечигип деле келген жокпуз го", деп ойлоду Алик. Аңгача сатуучу: "Мына сага эне тили", деп алипе китебин сунду. "Бул алипе, мага эне тили керек". Дүкөнчү каткырып күлүп жиберди да анан алипени кайдан биле турганын жана атын сурап калды. Ошондон кийин дайыма бекен дүкөндөн китеп алганда Алик да ээрчип келип жүрдү. Текстти түшүндүңөр болуш керек, балдар. Тексттен эмне болду текстте? Текстте эмне сурады? Китеп сурады иниси. Китепканачы ага эмне кылды? Ошол өзүнүн жашына ылайыктап китеп берсе, ал кайра эмне кылды? Мага эмне кылып бериңиз деди? Эне тилин бериңиз деди, алипе эмес. Бирок китепканачы ага алипе китебин сунуш кылды. Ошондон кийин дайыма бекен эмне кылды дейт? Өзүнүн инисин дагы китепканага ээрчитип бара турган болду дейт. Эми карагыла бул жерде. Каармандар окуя болгон жер. Окуя кайсы жерде болду, балдар? Китепканада болду. Каармандар кимдер? Китепканачы, бекен, Алик бир туугандар. Окуя эмне жөнүндө болду? Китепканачыдан китеп кантип алыш керек жана кандай сылыктыкты, адептикти, маданияттуулукту булар эмне кылды? Көрсөтө алышты. Анткени алар эмне киргенде кандай китеп керек экендигин, эмне үчүн керек экендигин китепканачы менен эмне кылды? Өз ара маектешүү болду. Биз дагы китепканага киргенде эмне кылышыбыз керек экен? Сөздөр саламдашып, өзүбүзгө керектүү китептерди так туура айтканга аракет жасашыбыз керек экен. Бул жерден биз сылыктыкка да үйрөнө алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырманы карайбыз. Сүрөттө көргөнүңөрдү жазабыз. Аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз. Үнсүз жана үндүү табыштардын астын сызабыз. Китепте бекен менен Алик жөнүндө Аликти көрүп атабыз. Китепкананы, мектепти, анан үйдү көрүп турабыз. Ушуларды эмне кылат экенбиз, балдар? Жазып, сүйлөм түзүп, сүйлөмдүн алдын кызыл жана көк менен үндүү жана үнсүз табыштарды эмне кылабыз? Табабыз дагы алдын эмне кылабыз, балдар? Кызыл калемсап, анан көк калемсап менен алдын сызабыз.